Ажырашам деген өтө көп, жарашам деген дагы өтө көп. Аялдар, эркектер маселесинде иштеше берип, ушул нерсеге өтө катуу мага сабак болду. Нике дагы кыясың жаштарга, бирөөсүнү ажыраштырып дагы коесуң. Ажырашам деп келгендерди. Айтайын дегеним, турмушка чыкканга чейинки жаш секелек кыздарды карасаңыз, түшүнүгү сүйүү, любовь болсо, сүйүү болсо, байлык акча кийин табылат, үй жай кийин табылат, өзүбүз кылып алабыз. Ушул сүйгөнүмө жетсем болду деп тумандын ичине кирип алган ошол жигиттен башка эч кимиси көрүнбөй калат да. Ошол эле сүйүү менен сүйлөшүп, сүйгөнүнө, күйгөнүнө тийип, кийин ажырашып кеткендер менен сүйлөшсөңүз, алар эң биринчи кандай жерде иштейт экен, мени багалабы, үйү барбы деген маселелерди ортого коет да. Неге? Себеби ошол сүйгүгө алданып, любовуна алданып, кор болду. Шерменде болду. Жер менен жексен болуп, ажырашып, түймөгүн көтөрүп үйгө келип калганын билбей калды. Демек, секелек кыздар ойлоңула, кимге турмушка чыгып жатасыңар? Любовь болсо болду, сүйүү болсо болду, Европага чыгып кетебиз, Туркияга барып иштеп үй алып алабыз деген нерселерди айтып коюш оңой. Эркек кишилер ошол эле маселеде. Силер дагы ойлоңула. Сүйүү болсо болду, ушул кыздан башка эч ким керек эмес. Ушул сүйүп калган учурда, сүйүүгө алданган учуруңда чегеби, ичеби, арак ичеби, эч нерсеси көзүңө көрүнбөй калат да. Ушу сойку дагы периште болуп көрүнүп калат. Бирок качан жашаган учуруңда, анын мурдун аккан учурун көрөсүң, кемчиликтерин көрөсүң. Неге никеден кийин сүйүү башталат? Себеби никеге чейинки бүт калп реклама жашоо болуп эсептелет, никеге чейинки жашоо. Эркек дагы, аял дагы бири-бириге ката, кемчилик, күнөө, айып жагын көрсөтпөйт. Бүт жакшы периште жагын көрсөтөт. Чогуу жашап, бир үйдө болгондон кийин ал жерде башталат анан. Ошондой экен, сүйүү маселесине алданып, тагдырыңа балта чабып алба, урматтуу эже карындашым, урматтуу эркек.